Бұл ақырқы уақыттарда біз жанағы адамдар үй сатып алуда, жана башка арқандай қызматтарға қайрылғанда салық инспекциясынан справка алып келіш керек. Өзгөчө мына ушул автотранспорт маселеси өтө бир көйгөйлүү маселеге айланды да. 3-4 кожоюн өзгөрткөн машиналар деле биринчи кожоюн атында жүрөт. Ал башка бир уже ал машинасын унутуп деле калган. Салық инспекциясынан сен мына 3-4 жылдың карызын салыгын төлөбөпсүң деген маалымат чыгып атат. Бул салық кызматын иштегендерге да өтө оорлук келтирип атат. Бул маселени протокол ташкама катары берип, жогорку кеңештин контролуна Алмаз Ахунжанович, министрлер кабинети муну тез арада бир чечим кабыл алыш керек. Биз убагында ушул жанагы машинаны оформление кылбай койсо боло берет деген бир токтом чыгып калып, азыр көчөдө ким кандай машина минип кетип атканын эч ким билбейт. Мына ошонун кесепети келип азыр бүт Кыргызстан боюнча бир көйгөйгө айланды да. Ошондон мен суранып кетем, Алмаз Ахунжанович, муну министрлер кабинети атайын тапшырманы берип, кайрадан ушул машина саткан учурда алган кишиге оформление болобу толук түрдө, саткан кишилер дагы кийин 5-6 жылдан кийин ал машинанын кайда экенин издебеш керек.